самооценканы кантип көтөрөм деген суроо көп келет. Мындай да кыздар, самооценка бул жанагы сыйды кашыктап, тересиң дагы чөмүчтөп чачасың дегендей да. Күнүгө кашыктап самооценкаңар көтөрөсүң, өздүк бааңар көтөрөсүң. Самооценка бир келип эле ошол бойдон мынтип өмүр бою силер менен болбойт. Ооба, ар бирөөбүз бул дүйнөгө же мындай чоңойгон куракка ар кандай самооценка менен келебиз. Ал биздин жашоо тажрыйбабыздан, биздин үй бүлөбүздөн, ата энебиз берген самооценкабыз, өздүк баабыз, генетикадан көп нерседен көз каранды. Мындан көп нерседен көтөрүлөт. Мисалы, өзүңө болгон сүйүүң, күнүгө кылган жетишкендиктериң, сулуулугуң, бирөөгө кылган жакшылыгың дагы самооценканы көтөрөт. Күнүгө иштешиң керек анын үстүнө. А вот мен башка нерсени айткым келет да. Самооценканы кантип бир заматта эле жоготуп калышыбыз мүмкүн? Кантип чөмүчтөп чачып салып атабыз биз? Эки чоң себеп бар да. Биринчи, бул башкалар биз жөнүндө туура эмес ойлоп калат, же башка мен жөнүндө туура эмес сөз сүйлөдү деп капа болгонубуз. Биз ошондо, мына мен Айнура турамбы? Мен Айнура экенимди, мен мисалы тиги Махаба же Лариса мен жөнүндө башка ойдо болуп калса эле, мен башка Айнура болуп калам деп ойлоп баштайм да. Ал мени жаман десе, мен жаман болуп калам, тиги мени жалкоо десе, мен жалкоо болуп калам деп ойлоп баштап, мен өзүмдү кабыл албай калам. А чындыгында сен өзгөрбөйсүң, сен ошол эле Айнурасың. 1000 киши жамандаса деле сен ошол эле Айнурасың. 1000 киши жакшы десе да сен ошол эле Айнурасың. Бирөөнүн оюн өзүңө кийип алба. Бул эң чоң ката. Экинчи, бул жашоодо болбой калган нерселерге капалануу. Жана баарын контролдойм деп ойлогон. Көп айымдардын чоң катасы ушул да. Баарын контролдойм, баары менин оюмдагыдай болуш керек. Ой, бир жака кечигип атса дагы, светофордон пробка болуп калса дагы нервденип, кыжырланып, пипилдетип чуркайбыз го. Ай, сенин колуңан келбейт. Кечиктиң. Жандагылар күнөөлүү эмес, сен күнөөлүү эмессиң. Эми күнөөлүү болсоң да болгон иш болду. Светофор күнөөлүү эмес. Сага чалып аткан адам күнөөлүү эмес, кыйкырып бакырып турткан коюп салгыдай, эч ким күнөөлүү эмес. Баарын контролдой албайсың. Бул жашоодо сен контролдой алган нерсе бар, жана контролдой албаган нерсе бар. Ошону мойнуңа алсаң, самооценкаң түшпөйт. Болсо биз баарын жүк кылып алып алабыз да, анан мен кыла албай калдым деген нерседен биздин өздүк баабыз түшө баштайт. Ушунун баарын менин курстарымда үйрөнөбүз. Келгиле кыздар, ушундай нерселер көп айтылат.